Kızlarım, nevarelerim praktisin. Bana Gamova. Жахангир Сыдыков Жалалабад шаарында турат. 70 жашка чукулдаган аксакал 2014-жылы өз турак жайын сатуу үчүн Орусияда миграцияда жүргөн жеринен келгенин айтат. Санжар аттуу жигит тамды 70 000 долларга сатып берүү убадасын берип, Жахангир Сыдыковдун ишеним катын алат. Алдашып, купли-продажа деген доверенностьке Сатып беришим үчүн сизден мага ишеним кат керек деди. Бирок нотариус андай документ жасап берүүгө көнбөдү. Анан шаардык мамкаттоо кызматына Санжар мени алып барды. Бир кыз чыгып, Санжарга убактылуу өткөрүп берүүгө болорун айтып, мени кол койдурду. Көрсө алар мени алдаптыр, бирөөгө сата албайт деген болчу. Жахангир Сыдыков коюлган кол тамгасы биротоло үйсүз калтыраарын күткөн эмес. Алдамчылыктын курмандыгы болуп калганын түшүнгөн тарап, өзү көргөн аракеттеринен майнап чыкпаган соң Жалалабад шаардык милициясына арыз менен кайрылганын айтат. Бирок ал жердеги Тариел Насиев аттуу тергөөчү ишти реалдуу тергей албаганы кошумчаланат. Насиев деген бир следователь бар экен. Насиев деген шаардык милициянын тергөөчүсү да шалакылык кылды. Санжарды кармап келген да жок. Жөн эле убакыт өткөрүп, анан мөөнөтү өттү деп жооп койду. Менин буларга күчүм жетпей калды. Күчүм жетпей атат укелер. Жалалабад шаардык сотунун чечими Сыдыковдун пайдасына чыккан. Бирок облус соту талап кылган сумманы таап бере албагандыктан чечим кайра эле Санжар Жумабаевдин пайдасына чыгып калганы айтылат. Явный эле акча менен эле иш кылып атышат. Толк эле акча ойноп атат. Тиги сотко тергөөчүсүнө акча берип коюп эле чалдын эч нерсеси жок, бара турган жери жок, карай турган адамы жок, ишенген адамы жок, акчасы жок. Бу чал барат, безилдеп кайра келип атат. Акыйкатка барды, Бишкекке барды, Верховныйга барды. Бара бериң мен чечип койдум, сизге чечилди деп жөнөтүп коет экен. Кайра келип эле ушу баягы эле көрүнүш. Же үй ага өтпөйт, же буга өтпөйт. Тиги акча берип коюп, берки бала жүрөт беймарал акчасы бар экен. Bir dele sotqa bargan yok. Главный судьяга келдим. Судьяга келсем ne deydi? Bizde şunday olat da taşlasan yaşaysın, taşlavasan nime? Yaşavaysın dep. Ama şunday dedi. Sotqa barsan sotda ham şunday dedi. Men nime? Halamı taşlayayım. Özü 4.000 so'm, 3.000 so'm pensiya alsam. Алдамчылык менен аксакалды үй жайсыз калтырып жаткандыкта айыпталып жаткан Санжар Жумабаев айыптоолорду жокко чыгарууда. Өзү Жалалабад шаарында эместигин билдирүү менен айтылып жаткан там эбак эле башка бирөөгө сатылып кеткенин кошумчалады. Өз кийинди алып, колу менен өткөрүп жазып берген. Бирөө буну заставить этти же бирдеке болгон эмес. Мен үйдү сатып ийгем уже давно. Мен атымда эмес азыр үй. Окуянын мындай өңүттө өнүгүшүнө биринчи кезекте Жалалабад шаардык милициясынын тергөөчүсү күнөөлүү экени ачыкталат. Анткени кылмыш ишин козгоодо туура эмес берене тандалган. Адилеттүүлүк ушул жол менен жашырылган деген негизде. Бул факты боюнча Жалалабад шаардык ички иштер бөлүмүнө тергөө тарабынан кылмыш иши козголгон. Ал эми кылмыш иши жүрүп жатканда жарандык тартип боюнча сот тарабына кайрылган. Жогорку сот чечим чыгарган. Ал эми биздин эскирүү мөөнөтүбүз убактысына жеткендигине байланыштуу тергөө мөөнөтү кыскартылган. 166 статья деген бар, анын бөлүктөргө турат, ошонун 4-бөлүгү менен жоопкерчиликке тартылыш керек эле Санжар. Анткени себеби өзгөчө ири өлчөмдө пайда көргөн, алдап алган катарында да. А бул кишиники болсо эмелер милициядагы тергөөчүлөр, милиция кызматкерлери 3-бөлүгүн өткөрүп ири өлчөмдө деп элечи, өзгөчө ири өлчөм эмес, ири өлчөмдө деп туруп 3-бөлүгүнө өткөрүп туруп эле 3-бөлүгүндө болсо 3 жылдын ичинде жоопкерчиликке тартылбаса кутулуп кете берет да, ошого салып койгон да. Андыктан алдамчылыкка кабылганын айткан тарап турак жайдын документин кайтарып бербесе да, жок дегенде акчасын өндүрүп берүүнү суранып кайрадан арызданган. Анткени үй 3-чү тараптарга соодаланып кеткен. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.